Видеонун ылдыйындагы бармакчаны баскан ар бириңиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүн 1 февралда блогер Гүлзат Мамытбектин соттук отуруму жүрүп жатат. Бул тууралуу Суперкейчи порталына 1 май райондук сотунан билдиришти. Маалымат кылайык, Гүлзат Мамытбектин соттук отуруму саат 14:00 башталган. Процесс жабык каралып жатат. Эскерте кетсек, Гүлзат Мамытбек 2021 жылдын 25 октябрында алдамчылык фактысына шектелип кармалган. 27 октябрда 1 май райондук сотунда анын баш коргоо чарасы каралып, 1 айга камакка алуу чечими тандалган. Алдамчылыкка шектелип кармалган БШКнын мүчөсү Акылбек Эшимов жумушка чыкты. Бул тууралуу аталган комиссиянын басма сөз кызматынан тастыкташты. Бүгүн 1 февралда Эшимов борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынына катышып жатат. Анын жумушка чыкканына 1 аптадай болуп калганы айтылды. Акылбек Эшимов алдамчылыкка шектелүү УКМК тарабынан кармалган. Ал Жогорку Кеңештин 6-чакырылышына кызматтан кетүү арызы менен кайрылган. Бул маселени парламенттин 6-чакырылышы тийиштүү комитети караган. Бирок ал кийин кайра арызын чакыртып алган. Видеонун ылдыйындагы колду басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроо чоюна баса кетиңиздер.